Саламатсыздарбы кыздар? Саламатсыз экен. Кутмандуу таңыңар менен. Рахмат. Кыздар, анда биз класс ишмердүүлүктөрдүн ушулдук негиздери дисциплинасы боюнча сабагыбызды баштаардын алдында 6 эрежени эске салып алсак. Сабак учурунда оңдук телефондорду Өз өмүрүңүздөрдүн айтылышты. бири-бирин сыйлоо. Жакшы кыздар, ушул айтылган эрежелерди кыргыздын макал лакаттары менен коштоп кетсем. Аракет кылсаң, берекет. Күч бирикте. Сыйга сый, сыйга көрө-көрө, чечен болосуң. Кыздар, ушул макалдарды баарынын ичинде тарбия жатат, адеп жатат. Ар бир ишти баштаардын алдында ата-бабаларыбыздын айткан сөздөрүн эсибизге салып жүрөгү. Кыздар, сабагыбыздын өтүлгөн темасын эске салсак, бүгүнкү сабак менен тыгыз байланышта. Адилет чогулушунун формалары. Адилдер чогулушунун ар кандай формалары бар. Мисалы, өзүнүн балдарын кантиптирип спектакль өткөрүшү мүмкүн. Жакшы. Же болбосо табият коюнунда адилдер менен чогуу экскурсия. Дагы кыздар. Ата-энелер менен кафеде чай үстүндө өткөрүш. Жакшы. Дагы. Бул конкурс аркылуу дагы ата-энелер менен баарласа болот. Ата-энелер чогулушун балдардын тарбиясына керектүү адистер менен өткөрүш. Эмне себептен биз ар түрдүү формада өткөрө беребиз кыздар? Анткени бир эле формада өткөрө берсең, бул ата-эне дагы келбей коюшу мүмкүн, кызыгуусу кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан ар кандай формада өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Жакшы азаматсыңар. Анда бир карап көрөйүнчү биз айткандар мына. Адилет чогулушу балдар менен бирге өткөрүлөт. Формаларынын түрлөрү да. Адилет чогулушу презентациялар менен өткөрүү, адилет чогулушун жаратылышта өткөрүү, кафеде өткөрүү, концертте өткөрүү, оюн спектакльдер менен коштоп өткөрүү. Ушинтип биз адилет чогулушунун формаларын өзгөртүп, жагымдуу маанайда өткөрө алсак болот экен. Кийинки сурообуз кыздар. Адилет чогулушунун планы кийинки сурообуз. Адилет чогулушун кандай пландаштырабыз кыздар? Киргиле. Мисалы, биз ата-энелер чогулушун жаратылыш боюнча уюштура турган болсок, анда биз кышында ата-энелер жаратылышка алып бара албайбыз. Андан дагы сабактын ортосунда ар бир нерсенин өзүнүн планы болушу керек. Демек, ата-энелер чогулушун пландаштырууда мөөнөтүнө маани берет экенбиз, мезгилге мөөнөт болгондо. Дагы кыздар? Андан кийин өтүлүүчү жайга көңүл буруш керек. Өтүлүүчү жайга Кайсы саатта өтүлөт? Ошолорго туура, жакшы. Кийин дагы Бул чейрекке чейин же болбосо чейректен кийин дагы жооп турса болот. Анткени бул менин балам неге мындай болуп калды, неге пас алды дебеш керек да. Кийин ошого дагы караш керек. жакшы кыздар. Ушул ата-энелер чогулушунун кандай формада пландаштырсак дагы, ага биз токтом жазабыз. Туурабы? Токтомго көңүл буруп койсоңор, эмне болот экен биринчисинде? Жакшы кыздар. Ата-энелер чогулушунун планына токтолуп өтсөк, кандай болот кыздар? Аида. Ата-энелер менен чогулуш өткөзүүдө эң биринчи бул токтом жазылат. Биринчи темасы, номери, катышы. Жакшы, дагы кыздар. Айназик. Бул номеринен кийин, темасынан кийин бул катышкан ата-энелер кандай тема козголду, максаты, маселелер, андан кийин жарыш сөзгө чыккандар. Туура айтасың, Айназик. Кыздар, анда мына карагылачы. Туура экен? Азаматсыңар. Кыздар, мен силерге дагы суроо бергим келет. Биз кайткенде ата-энелер чогулушун жашырта алабыз. Ата-энелерди мектеп менен тыгыз байланышта кызматташа алабыз. Ата-энелер менен. Дегиле ата-энелер чогулушу керекпи бизге? Ата-энелер чогулушу керекпи? Керек.
ата энелер чогулушу керек. Эмне себептен? Анткени ата-энелер менен Сайгам баланын окуусуна да таасирин тийгизет ата-энелер чогулушу. Окуу тарбия маселелерин жакшыртуу үчүн. Жакшы. Окуу тарбия маселелерин тарбиялап жаткан түрткү берет. жакшы кыздар айтып беребиз. Тарбиялык жактан түрткү берет дагы. Кийинкиге токтолобуз. Окуңуздар. Мугалим менен ата-эненин тыгыз байланышта болот. Канткенде жакшыртабыз ата-энелер чогулушун. ата-энелер менен сыймам. Ата-энелерге урмат сый менен мамиле жасоо жагымдуу маанайда. Ата-энелер менен урмат сый менен мамиле жасоо. Дагы Тынымсыз байланышта болот. тынымсыз байланышта болуп туруу. Байланышта эмне жөнүндө айтабыз? Окуучунун жетишкендиктери. Байланыш үзгүлтүксүз тынымсыз жок байланыш, да болуу. Дагы эмне маселелер боюнча байланышабыз? Окуучунун билимин Толук тууралуу. жетишкенчилик. Жекече өзгөчөлүгү жөнүндө жеке менен сүйлөшөбүз, анан жекече иштөө. Жакшы кыздар. Анда биз сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө бул жака көңүл бурсаңыздар. Ата-энелер турмуштун жашоонун туткасы. Аналык сенин мамилең. Эмнени көрүп турабыз? Жаркын келечекти көрүп турабыз, бир үй бүлөнү көрүп турабыз. Жакшы, Айгүл. толук Айгүл эмне деди? толук кандуу үй бүлө. Толук кандуу үй бүлө. Эмне себептен толук кандуу үй бүлө деп? Анткени бул жерде жаркын келечек балдар менен Кимди көрүп турабыз бул жерде? ата-эне жана балдар. Атасы, Апасы жана балдары менен болгондо толук үй бүлө чыгылды. Дагы Бул жерде эмнени байкадыңыздар? светтерге маани берип карасак, Түстөргө, түстөргө көңүл бурдук. көңүл буруп карасак, бул жерде түстөр айтып турат, бул толук кандуу үй бүлө деген. Жаркын келечекке жол ачылат экен, толук кандуу үй бүлөдөн. Жол окуп коелу. Булуттун келечеги энелердин колунда. Үй бүлөдө ар бир бала ата-энелер тарабынан сүйүүгө, камкордукка бөлүнүп, ошол эле учурда талаптагы болушу керек. Гапыр Мадаминов. Алтынбү азаматсың. Демек буну кандай түшүнсөк болот экен? Бул жерде сүйүүгө деген анан талапка деген сөзгө көңүл бурушубуз керек. Эмнеге? Анткени баланы сүйгөнүздөн кийин балага сүйүү бергенде ал бала мындай Талап коюш. Анткени бул жерде балага камкордук мындай сүйүш керек. Ошонун эле арасында сүйүү менен эле биргеликте талаптаа коюп, билимин башка жагына алып кетиш керек эчке. Баланы сүйүп эркелетип гана койбостон, ага талап коюп жүрүшүбүз керек экен. Бир сүрөттө сүйүү, экинчи сүрөттө билим алууга талап коюп атат, туурабы? Кана буга ким токтолуп коет? Миргүл. Мугалим жана окуучу үчүн ата-эненин мектепте болуусу маанилүү. Ата-эне окуучуга жакшы окууга жардам берсе, мугалим жоопкерчиликти сезип, өз ишин кызыгып иштөөсүнө түрткү берет. Гапыр Мадаминовдун китебинен. Жакшы кыздар, ата-эненин мектепке болуусу мугалимге кандай таасир тийгизет экен? Мугалим жоопкерчиликти сезип, өз ишин кызыгуу менен аткарат. Мугалим жоопкерчиликти сезип, өз ишин кызыгуу менен аткарат. Ата-эне мектепте отурса дейт. Ал эми балачы, окуучу. Кана, ким жооп? Рахмат. Кийинки кыз жооп берчи. Бул ата-эненин мектепте болуусу окуучуга
жакшы окууга жардам берет, түрткү берет, окуучуга жакшы окуп кызыгуусуна жардам берет. Эң сонун азаматсыңар. Анда ушул өтүлгөн презентациялар аркылуу биз эмне деген темада сабак өтөрүбүздү айтып өткүлөчү кыздар. Үй бүлө жөнүндө, Ата-эне менен мугалимдин тарбия жөнүндө, дагы ата-эне менен мугалимдин ортосундагы байланыш. Силер айттыңар азыр. Үй бүлө, ата-эне, тарбия деп. Кана үй бүлө, тарбия, ата-эне жөнүндө. Мугалим ушул нерселерден кандайча иш алып барат деп атасыз. Анда биздин бүгүнкү өтө турган темабызга кайрылайлы. Азаматсыңар, силер айткандай эле бул жерде үй бүлө тарбиясы, ата-энелер менен иш алып баруу. Жакшы, анда бул темада силер эмнени үйрөнөбүз? Эмне түшүнүк алабыз? Эмнелерди аткарганга аракет жасайбыз? Кандай көндүмдөрүбүз пайда болот деп ойлойсуңар? Гүлжан, Ата-энелер менен кантип иш алып барууну үйрөнөбүз. ата-энелер менен кандай иш алып барууну үйрөнөбүз дагы. Сабагыбыздын максатын билейинчи кыздар, келгиле. Бүгүнкү сабактын максатын түзсөк. Ата-энелер менен иш алып барууну үйрөнөбүз, менен иш алып баруунун жолдорун үйрөнөбүз. Дагы Ата-эне менен баланын жетишкендиктерин айтабыз. Ата-эне менен баланын. Окуу жана тарбия маселелерин чечүүдө ата-энелер менен кантип байланыштуу үйрөнөбүз. азаматсың Татмина. Окуу жана тарбия маселелерин чечүүдө ата-энелер менен иш алып баруунун жолдорун талдап үйрөнөбүз. Жакшы, анда кыздар, биз максатыбызга өтөйлү. Карагылачы, силер айткан максат бар экен бул жерде. Биринчи максат ата-энелер менен жүргүзүлүүчү иштердин натыйжаларын талдоо, ишмердүүлүгү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Окуу жана тарбия маселелерин чечүүдө окуучулардын ата-энелери менен кызматташуунун жолдорун үйрөнөбүз. Бул биздин максатта бар беле? Бар. Азаматсыңар. Үчүнчү, ата-энелер менен иш алып баруунун ар кандай формаларын, уюштуруунун усулдарын колдонуп, аткаруу көндүмдөрүнө ээ болобуз. Буга бир аз жетише алган жоксуңар. Бирок биз окшоштуруп айттык, буга үйрөнөбүз, билебиз деп. Ушул аткаруу көндүмдөрүнө ээ болот экенсиңер. Ушул максаттардын негизинде кыздар күтүлүүчү натыйжага жетишебиз кандай? Сиздер окуу жана тарбия маселелерин чечүүдө үй бүлө тарбиясынын маанилүүлүгүн жана окуучулардын ата-энелери менен кызматташуунун жолдорун талдап үйрөнөсүңөр. Сабакта төмөнкүдөй компетенциялар ишке ашат. Бүгүнкү тема боюнча алдын ала силерге тапшырма берилген. Сабактын алдында 4 топко бөлгөнбүз. Ошол топтордун тапшырмалары биринчиси ата-энелер менен кызматташууну жакшыртуу, экинчи топ баарлашуу, ата-энелер менен баарлашуунун жолдору, үчүнчү топ ыктыярчыларды уюштуруу ата-энелердин арасынан, төртүнчү топ балдарды, окуучуларды ата-энелер үйүндө кандай окутуш керек, ошол боюнча тапшырма болду. Анда катары менен чыгып, өзүбүздүн даярдап келген тапшырмаларыбызды презентация жасадык. Келгиле биринчи топ кыздары. Баарыбыз биринчи топко көңүл бурабыз.
биринчи топ биздин темабыз ата-энелерди мектепке тартууга карата иш-аракеттер. Бул жерде биринчи класска келген окуучу мектептин тартиптерине, эрежелерине бат конуп кетүү үчүн ата-эне тарабынан да колдоо болушу шарт. Биринчи класска келген окуучулардын ата-энелерине окуу көңүлдөрүн жана жазуу көңүлдөрүн өздөштүрүү боюнча семинар конференциялар өткөрүш. Азаматсың Айназик. Ар бир ата-эне ар кандай кесиптен болушу мүмкүн, баардыгы педагог болушу мүмкүн. Алар балдарга кандай жардам берүү боюнча маалыматтар жок болгондуктан аларга ар кандай семинар, конференциялар, түшүндүрүү иштери өткөрүш шарт. Жакшы, Дарига. Өтүлүүчү ата-энелер жыйыны бирдей форматта өтүлбөшү керек. Алар ар кандай болуп, ар кайсыл жерлерде жыйындар өткөрүлүшү зарыл. Мисалы азыркы эле кыдаал келе турган болсок, ата-энелер жыйынын онлайн форматта дагы өткөрүүнү токтотпош керек. Ата-энелер менен мугалим арасында карым-катнаш токтотпош керек. Мисалы онлайн формат дегенде ата-энелерге анча түшүнүктүү. Алар балдардын үйдө кандай окутуп жаткандыгы жөнүндө өтө көп болбосо да кыска маалымат берип туруусу зарыл. Китеп окууну жайылтуу боюнча ата-энелер чогулуштарын же коомдук жайылууларды өткөрүү керек. Мисалы ата-энелердин арасында китеп конкурсун өткөрүү бул дагы ата-энелердин китепке болгон кызыгуусун өрүштөт жана балдары менен дагы кошо китеп окууну адатка айландырышат. Ушул китеп конкурсу дагы бул балдарга ата-энелер менен мугалим ортосундагы байланышка чоң таасирин тийгизет. Жакшы кыздар, силерге суроо да. Ушул ата-энелерди мектепке тартууга карата иш-аракеттерди биз класстарына карап айырмалай алабызбы? Бир эле мисалы семинарды, окуу көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча семинарды биринчи класста кандай беребиз? Биринчи класста кайсы предметтик компетенцияларга таянабыз? Биринчи класстын окуучусу бул негизи 5 предмет компетенция бар. Бул биринчи класстын ата-энелери окуучулар бир гана компетенция кыргыз жана таңгалар боюнча жана жазуу көңүлдөрү гана ишке ашат. Ошолорго басым жасап, ар кандай класстарына карап жыйындар өткөрүп турушу зарыл. Кыздар, Айназик айтып атат, биринчи класстын окуучулары предметтик компетенциядан бирөөнө гана таянат дейт. Туурабы? Анысы туура. Дагы кошумча кайсыл компетенцияны беришибиз керек? Кайсыл ишке ашышы мүмкүн? Биринчи класстын экинчи жарым жылдыгында. Экинчи компетенцияда болот. Туура айтасың, Тахмина. Окуу көндүмдөрүн калыптандыруу ишке аша баштайт. Туурабы? Бул биринчи класстын семинарында. Экинчи класстын семинарында ата-энелерге şu okul көндүмдөрүн экинчи, үчүнчү, төртүнчү компетенциялар ишке ашат. Компетенциялар боюнча түшүнүгүз бар да, атап айтпайлы коюп. Ал эми үчүнчү класстардачы толук өзгөчө кайсы компетенцияга? Жазуу көндүмдөрү кайсыл компетенциялар? Жазуу компетенциялары неме? Предметтик компетенция 3 жана 4. 3 кайсыл эле? Сөз байлыгын өстүрүү боюнча эле. А биз 3-чү класста кайсыга көңүл бурат экенбиз көбүнчө? Жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча, окуп, түшүнүп, аны эссе жазуу, дил баян жазуу боюнча бизде абдан көп кыйынчылыктар болот. Ошол боюнча ата-энелерге түшүнүк беребиз, семинар, тренингдерди өтөбүз. Анан алар үйүндө биз менен бирикте баланы караганда бере турган билимдерибиз толук максатына жетет. Суроо барбы? Азаматсың аралда биринчи топ үчүн. Келгиле, отургула. Экинчи топ. Биздин темабыз ата-энелер менен баарлашуунун жолдору. Биринчиден бул электрондук почта бул мугалим менен байланыштыруунун мыкты жолун түзүп берет. Ата-эне менен мугалимдин жакшы мамилесин түзүүнүн жолу катары өзүңүздү жазуу жүзүндө телефон аркылуу тааныштырууга аракет кылыңыз. Көпчүлүк мугалимдер үйдө тынчын алууну туура көрүшөт.
айлыкта ошол тынчын албоону кетирбеш үчүн мугалимдердин бош убактысын сурабыз. Окуу жылында балаңыздын мугалимге чалып, алардын жардамы менен кайрылсаңыз болот. Мугалимдин кечинде үйүңүзгө барып, балаңыздын башына түшкөн көйгөйдү талкуулоого болобу деп сураңыз. Эгерде сизде алардын үй номуру болсо, анда мугалимдин убактысын сыйлап, акылга сыярлык сабырга жана шашылыш кырдаалга гана чакырыңыз. Ата-энелерди чейректик, жылдык жана жыйынтыктоочу баалар менен да тааныштырып турабыз. Көпчүлүк мугалимдер үйдө тынчын албоону туура көрүшсө, айрымдары каршы болушат. Жакшы кыздар, силерге суроо бул баарлашуу. Башталгыч класстан ата-энелер менен баарлашуу биздин окуу тарбия иштерине таасир этеби? Таасирин тийгизет. Эгер ата-эне менен баарлашпасак, биздин берип аткан тарбиябыз максатына жетеби? Анткени үйдө дагы ошол тарбияны ата-эне дагы толуктап туруш керек. Биз ата-эне менен бирдиктүү иштегенде гана жерген билим тарбиясы өз максатына жетет экен. Жакшы кыздар. Толуктайсыңарбы? Азаматсыңар. Кегиле экинчи топ үчүн. Кегиле. Үчүнчү топ. Биз үчүнчү топ ыктыярчыларды уюштурам. Биринчи бул негизинен ата-энелердин коомчулуктун белгилүү адамдардын жана башка арасында сабактан же класстан тышкары жайкы лагерде китеп окуп берүүсү жана ошондой эле спектакльдерге жана китеп жарнамаларына катышуу үчүн ыктыярчыларды тартуу. Мисалы бул ыктыярчыларды уюштурууда мугалим бир гана ата-эне менен баарлашууда мектептин ичинде гана баарлашпастан жайкы лагерлерде китеп окуп берүү же болбосо жайкы лагерлерде бул ата-энелер менен чогуу бул кызыктуу маселелерди талкуулоо бир гана мектептен тышкары жерлерде да болушу мүмкүн. Ал эми экинчи бул ата-энелер арасында таланттуу ыктыярчыларды алардын иш-чараларга катышуусу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн жыл сайын сурамжыл өткөзүп берем. Мисалы мугалим бул ата-энелерди жыл сайын сурамжыл өткөзгөнгө чакырып, аларга бул мектепте боло турган иш-чараларды же болбосо окуучунун мектепте кантип катышып жаткандыгы боюнча суроо бул ата-энелерди чогултуп сурамжыл кылып туруу. Ал эми үчүнчү ата-энелерди мектеп уюштурган окуу боюнча иш-чараларда устат байкош же мугалимдин жардамчысы болууга тартуу, аларга колдоо көрсөтүү. Ал эми төртүнчү таланттуу ата-энелерди сабактан тышкары же дем алыш күндөрү окуу боюнча иш-чараларды алып барууга чакыруу. Бул жерде мисалы үчүн дем алыш күндөрү экскурсия, токойлорго, ошондой жактарга барып, оюн-зоокторду уюштуруп, көңүл ачып келсе да болот. Кыздар, негизинен бул жерде тахмина таланттуу ата-энелер, чыгармачылык, саякат, дене тарбия боюнча айтып өттүңөр да. Ошол ата-энелердин ичинде дарыгер болсо, дарыгер ата-эненин жардамы менен эмне уюштурсак болот классыбызда? Сайкал азыркы учурга байланыштуу. Мисалы, бир окуучунун ата-энеси дарыгер болсо, ал мугалим дарыгер ата-энени чакырып, ар кандай консультация алса болот, кеңештерди алса болот. Азыркы күндөгү абал кандай абал болуп атат кыздар? Азыр өтө курч абал болуп атат. Бул вирус таркаган абал. Ошол вирус тууралуу дагы маалымат берсе болот. Ошо дарыгер ата-эне келип, дарыгер ата-эне менен жолугушуу өткөрсөк болот ата-энелер менен. Балдарды ден соолугуна кандай кам көрүү жөнүндө. Туурабы? Азаматсыңар. Ушул сыяктуу ар бир ата-энелердин кесибине байланыштуу ыктыярчылар тобун түзүп, балдарыбызды чыгармачылык жактан дагы ар тараптуу өнүктүрүүгө ата-энелер менен бирдиктүү иш алсак жакшы болот экен. Рахмат, илип коюңуздар. Ана төртүнчү топ бул окуучуларды биз мектепте гана окутпастан үйдө ата-энелер да окутуш керек, туурабы? Кандай окутуш керек? Ошол боюнча сайкал менен айтып берет. Ооба. Бул жерде биз сөткө көңүл бурсак, биринчиден бул сөттө чоң энеси, чоң атасы, бул үй бүлөдөгү бардык мүчөлөрү балага кандай окуганга жардам берет. Бул биздин темабыз үйдө окутуу. Тагыраак айтканда, баланы үйдө окутуу, мектептен сырткары. Кандай кылып окутабыз? Ата-эненин колдоо
мактоосу бала үчүн башкы мотиватор экенин эч качан унутпаш керек. Атене кандай болсо да жетишкендиктерин өз алдынча жашоого умтулууп белгилеп айтып турушу зарыл балага. Жакшы, дагы Эч качан баламызга мээси жок деп жаман мээси жок, ошону да көргөн жоксуңбу, шалтаксың андай деген терс таасир этүүчү сөздөрдү колдонбойбуз. Колдонбошубуз керек, атене колдонбошу керек. Катасын көрүп турса да жөн гана ошону көрсөтүп оңдоп коюу керектигин айтып туруш керек. Бул жерде кээ бир ата-энелер бар, андай мугалимдин ишин аткарыша албайт да, аларчы үйдө бир эле баласын тарбиялайт, а мугалим болсо көп. Ошондуктан бир баланы да тарбиялай албаган ата-энелер бар. Ошондуктан баягы мээси жок деп андай баласын жерге терип ушинтип урушкан ата-эне да болот дечки жашоодочу. Ошондой ата-энелер ошондой ата-эне менен кантип иш алып барабыз мугалимдер? Класс жетекчи катары, башталгыч класстын мугалими катары ошол ата-эне менен биз өзүнчө бир чакырып алып сүйлөдө антип айтканын билбейбиз да биз. Бирок эчке билинбесе дагы ошонун баласынан кандайдыр бир окууга жетишпегендик, кызыгуу жоктугу байкалып турат да эчке. Кийинки бул анда Сайкал айтып атат, баладан байкасак болот. Ошол аркылуу жекече жардам беребиз дейт. А жекече жардамдан сырткары биз жалпы эле ата-энелерге адеп ахлак боюнча иш алып барган кесипкөй инсанды чакырып жолугуш өткөрсөк болобу? Психологдор чакырып көрсөтсөк болобу? Кеңештерин бергизип, жолугушууларды өткөрсөк болот. Азаматсыздар дагулайбыз. Дагы айта кетчү нерсе, үйдө кантип окутабыз? Үйдө окутуунун ар кандай жолдору бар эчке. Үйдө мисалы оюн аркылуу окутсак болот. Кандай оюн десек? Балдарга жагымдуу маанай тартуулучу оюндарды уюштурсак болот. Мисалы кайсы оюндар? Мугалим, журналист, мугалим деген оюнду ойносок. Канчанчы класска ылайыктуу мугалим деген оюн? Мугалим деген оюн биринчи, экинчи, үчүнчү ылайыктуу оюн. Бул оюнда кандай болот? Бала ата-энеси жаз деген өзгөчө экинчи, үчүнчү класска ылайыктуу бала окуу көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча. Ал эми журналист деген оюнду кайсы класска ылайык көрөсүңөр? Төртүнчү. Ал жерде журналист деген оюнда эмнелер камтылат? Суроо сүйлөшүү адеби, сөз байлыгы, өзүн алып жүрүү, эске тутуу, кайра айтып берүү дегендей. Жакшы. Ар кандай оюндар менен, ошо ар кандай оюндар менен балага сабагына жардам бере алабыз биз үй-бүлөдөчү. Мисалы бул эжеси болсо ошол мугалим оюн ойноп, мугалим оюну аркылуу Мугалим ким мугалим болот? Мугалим мисалы бала болобу, апасы болобу мугалим? Бала болот. Мугалим бала болот. Мугалим окуучу болот. Үй-бүлө мүчөлөрү окуучу болот. Эмне себептен биз окуучуну мугалим кылып койдук? Ал оюнда себеби эжеке ал мисалы ата-энеси билбестен бир нерсени ката жазып койсо, ал ошону оңдоп барып атайын ката жазат, окууга болгон кызыгуусу ошончо артат. Эгер баланы окуучу кылып ата-энеси басып окута бере турган болсо, ал окуудан тескерисинче кызыгуусу төмөндөп, бала кызыкпай калышы мүмкүн. Айназик жакшы. Айназикти дагы толуктап кетким келип атат. Эмне болот эле? Бала окуй албай, жөн эле отургузуп оку деп койсок, балага кызыксыз болушу мүмкүн. Аны аткарбай коюшу мүмкүн. Андан көрө мен окуй албай кыйналып атсам, мен апасымын. Бир окуучу болуп аткарып атам. Мен окуй албай кыйналып атам. Кел, Адлет мага жардам берип койчу. Же болсо оку десе мен мугалимге окуй албай атсам, ал мага окуп береби? Деп окуйт деп. Ошол аркылуу анда окуу көндүмдөрү калыптанып атат. Жакшы, азаматсыңар 4-чү топ үчүн кол чапкыр. Келе. Кыздар, теманы жакшы түшүндүңөр деп ойлойм. Бирок канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү биздин топто, мисалы 2-чи топ кандай уккандыгын текшерүү үчүн суроолорду беребиз. 1-чи топтун суроосу калган 3 топко. 1-чи топтон суроо бергиле.
ата-энелерди мектепке тартуу үчүн кандай иш-аракеттерди жүргүзүү зарыл? Жооп берип коебуз. Аида. Аларды ата-энелер чогулуштарга чыгаруу боюнча Чогулуштарды өткөрөт экенбиз дагы. Ата-энелерди мектепке тартуу үчүн ата-энелерге дайымкы эле чогулушту кылбай, аларга кызыктуу пландарды түзүп, Иш-чаралардын атын атайбыз. Чогулуш дагы, семинар дагы, конференция дагы, оюндарды, концерт айтып өттү эле булар. Жакшы, Азаматыңар, экинчи сурооңор. Өткөрүүчү чогулуштардын кайсыл жерлерде өткөрүлүшү зарыл? Кандай жерлерде өтөт экен? Форматына карап. аларды мындай чөйрөгө байланыштуу тоого алып чыкса болот, же болбосо андан сырткары экскурсия кылып башка жакка барса болот, айланса болот. Ошонун ичинде эле мисалы үчүн тоого алып чыкса, ошо чай ичип олтурган жерде эле китеп окуу конкурсунда өткөрүлсө болот. Ата-энелер гана арасында жана ошондой эле балдар арасында дагы кызыгуу жакшы болот. Туурабы Айназек? Туура эже. Анда отур чолпон. Рахмат чолпонго. Ана экинчи топ суроо беребиз. Экинчи топ. Калган үч топко беребиз. Ата-энелер менен баарлашуунун дагы кандай жолдорун билесиңер? Ата-энелер менен баарлашуунун күндөгүдөй эле баарлашуудан бөлөк дагы, кандай түрлөрүн билебиз? Келе. Бул баарлашууну ата-энелерге эң маанилүүсү бул ата-энелерге жакшы мамиле кылыш керек. Мисалы сый урматта мамиле кылыш керек жана ошондой эле бул ата-энелердин мисалы өзгөчөрөөк кылып мындай эс алууга апа туруш керек. Жакшы, дагы Азыркы учурда көбү уюлдук телефон аркылуу, WhatsApp тармактары аркылуу баарлашып, баласы тууралуу маалыматтарды билип. Азаматыңар туурабы? Жакшы. Анда экинчи суроону берсеңер. Ошол эле уюлдук телефон аркылуу, мисалы электрондук почта аркылуу ата-энелер менен кандай байланыштарды түзүп болот? Ким жооп берет? Ким жооп берет? Азыркы күндө абдан көп ишке ашып аткан учур. Кайсы программалар аркылуу? WhatsApp аркылуу, Дагы? Zoom. Нуржамал айтып атат, Zoom, WhatsApp аркылуу дейт. Дагы? Келе кой. Айсулуу. Анкета аркылуу алсак болот. Анкетаны канча үнөтөбүз? Үйүнө алып барып беребизби? Жок, электрондук вариантта WhatsApp'тан жөнөтсөк болот. Жөнөтөт. Эң жакшы Азаматсыңар. Анда биз кайсы топко келдик? Үчүнчү топ суроосун берип койсуңар. Ата-энелер менен кандай жерлерде иш алып барып болчусуздар? Ата-энелер менен мисалы мезгилине карап тоого мындай жайында лыжный базар эмес, тоого алып чыксак болот. Анан ата-эне кайсы жакта жумуш аткарат, ошосуна карап дагы ата-эне менен баарлашып, убактысына карап өткөрсөк болот. Рахмат. Төртүнчү топ сурооңорду берип койсоңор. Үйдө баланы кантип окутсак болот жана кантип окутканда бала түшүнөт? Натыйжалуу. Үйдө кандай формада окутканыбыз натыйжалуу болот дейт. Азыр 4-топ айтып өткөндөй балдарды оюндар менен Рахмат. Оюн формасында экен. Оюндардын аттарын атап өтөбүз. Журналист Түкөрдүн оюн ойносо болот. Эң сонун жакшы. Кыздар, түшүнүпсүңөрбү бири-бириңердин темаңарды? Канчалык деңгээлде экенин белгилеп коебуз, баалоо критерийлеринде алыңарда турган. Мына бул жерде 4-чү топ менен 3-чү топ сиздер ата-энесиздер. Ал эми 3-чү менен 4-чү сиздер мугалимсиздер. Ата-энелерге мугалимдер керектүү. Бул таратып койсоңуздар. Бул ата-энелерге. Мына кырдаалдык суроо. Ата-энелерге. Бул суроону бул тааныштарыбыз дагы жооп беребиз. Мына сиз жөнөкөй педагогикалык билими жок шофёр ата-энесиз. Балаңыз 3-чү класста окуйт. Ал сөздөрдү, сүйлөмдөрдү окуйт, бирок түшүнүгүн айтып бере албайт.
Oku desеңиz окубайт үйдө. Аны окутуш үчүн кандай жол ойлонуп кыйналып сиз мугалимге бардыңыз. Мугалим болсо сизге окутуунун жолунан сөз баштабай эле балаңыздын тартиби жөнүндө, көңүл буруусу жөнүндө, башка иш аракеттери жөнүндө айта баштады. Анда сиз кандай аракет жасайсыз? Ошону угасызбы, же мен башка нерсени сурап атам деп айтасызбы? Кандай иш аракет жасайсыз? Бул ата-энелерге берилген суроо. Ойлонуп туруңуз. Мен мугалимдердин суроосу менен таштырып кетсем. Мугалимдерге сиздин классыңызга жаңы келген ата-эне баласын айтат. 2-класста окуганы менен тамгалап окуйт. Муындап дагы окуй албагандыгын, тамгаларды элементи менен туура жаза албагандыгы жөнүндө билдирет. Бул ата-эне баланы окутуу боюнча көп нерсени билгиси келет. Сиздин ата-энеге берген кеңешиңиз кандай иш аракеттерди көрөсүз? Анда 3-4 топко ата-энелик милдет берилген. Аны ата-энелер тобуна жоопту күтөбүз. Жооп берсеңиздер. Ким жооп берет? Мен ата-эне болуп мугалимге келгенде, мугалим мага тарбия жөнүндө сүйлөсө, мен албетте биринчи мугалимдин сөзүн күн коюп алган. Себеби окутууда менин балам жакшы окуй албай калса, мисалы үчүн, ал жерде сөзсүз тарбиянын да жетишсиздиги болот. Себеби окутуу менен тарбия аябай тыгыз байланышта болуш керек. Демек, сиз сурап аткан нерсе башка болгону менен мугалим айтып аткан нерсени акырына чейин угасыз. Жакшы, дагы ким жооп берет? Дагы ким кандай? Балким сиз укпайттырсыз. Сайкал. Мугалим айтып бүткөн мөчөрүн уккандан кийин өзүнүн балам тууралуу мугалимге маалыматымды берип, мисалы айдоочу болсом 3-класста балам окуйт, бирок сүйлөмдөрдү окуйт, бирок аны түшүнө албайт, окуусу келбейт. Ошол тууралуу мугалимге сөз салып, мугалимге түшүндүрүп айтам. Биринчи угуп көрүп, анын акырында өзүңүздүн оюңузду айтмаксыз, Жакшы, дагы ким жооп берет? Нуржамал. Нуржамал, сен эмне кылмаксың? Кана кел, айтчы өзүңдүн оюңду. Мен да ошо биринчи мугалим сөзүн укмакмын, кийин өз оюмду айтып, ошол оюма жооп алмакмын да. Ошого карап кийин балама мындай мугалимдин айтуусу боюнча мугалимден кеңеш алып, ошол кеңешти колдонмоксуң, Рахмат, жакшы. Тахмина. Эгерде мен ата-эне болсом, айдоочу болуп эмгектенип иштесем, баламдын окуусуна көңүл бура албай калсам, эгерде балам 3-класста окуп, бул сүйлөмдөрдү окуй алса, бирок ошол окуп жаткандыгын, эмне тууралуу сүйлөп жаткандыгын билбесе, албетте бул мени андай кыжаап калат. Ошондуктан мен биринчи бул мугалимге барат болчумун. Мугалимге барып, бул балам 3-класста окуса дагы окуган нерсесин түшүнө албайт деп ага суроо бермекмин. Эгерде мен берип жаткан суроомду мугалим башка тарапта түзүлүп кеткен болсо, анда мен мугалимдин оюн угуп бүтүп, бирок баламдын 3-класста окуганында байланыштуу бул балам окуганын түшүнүш керек деп, мен мугалимге дагы да балама көңүл буруп, жакшы окуп түшүнүүсүнө карап коюң деп сунуш айтат элем. Эмне себептен окубай албагандыгын себебин билиш үчүн сиз мугалимди угасыз, анан жардам сурайсыз. Жакшы, негизинен баарыбыздын оюбуз окшош чыгып атат. Анда кыздар, биз кийинки топ кимдер? Мугалимдерге жообун уксак, мугалим катары тапшырма түшүнүктүү, кайталап окуштун кереги жок. Мен класска келген 2-класстын окуучусу, абалы ошондой болсо, мен биринчи ата-энеден сурамакмын, анын үй бүлөлүк абалын жана да башка мектепте кандай окугандыгы жөнүндө. Ал белгилүү, себеби бул 2-класстын окуучусунда предметтик компетенциялар 1-2-3 ишке ашыш керек. Бул 2-класстын окуучусунда, бул окуучуда, мага келген окуучумда бир гана компетенция ишке ашып аткандыктан ата-энеге дагы кеңеш бермекмин. Үйдө баланы көрүп, убакыт өткөрүп, ага жардам берип,
мисалы ар кандай оюндар менен баланын кызыгуусун, окуганын кызыгуусун арттырышына кеңеш бермекмин. Анан да мен ошол окуучу менен өзүнчө көңүл буруу менен аны катардагы окуучулардын катарына кошууга жардам берем. Мугалимдер тобунан башка толуктай турган кыздар барбы? Студенттерден? Мугалимдер тобунан. Кел, Айсулу. Өзүңүз моюңуз кандай бирдириз? Ошо окуй албаган балага мугалим тараптан дагы жана ата-эне тараптан дагы көңүл буруу болуш керек. Мисалы мен ал мектепке келген учурда мен ага көңүл буруп, кошумча тапшырмаларды берип, ошо класстагы балдарга кошуу үчүн көңүл бурушум керек. Ал мен үйгө берген тапшырманы үйдө ата-энелер дагы көңүл буруп, ошо балага тапшырмаларды аткарган жардам бериш керек. Ошондой эки тараптан көңүл буруу болгондо бала класстагы окуучуларга кошулуп, жакшы окуп кетиши. Сиздин оюңуз боюнча класстагы окуучулар менен бирдикте жакшы окуп кетиши мүмкүн деген болуп атат. Канагит Эч ким бул жака кошулбайт. анда мугалимдерди биз ата-энелер толуктайбыз дейт, ата-энелер тобунан. Сайкал? Эгерде мен мугалим болуп, мага бир ошондой көйгөйлүү ата-эне келип, балам ушундай деп окуй албайт же бир эле компьютерлүү камтып алса баласында, мен кандай кылмакмын? Мен биринчиден ата-эне менен тыгыз байланышта болуп, азыр айтып кеткендей, WhatsApp деген тармактардан ата-эне менен байланышып, күндүгө баласы тууралуу маалымат берип, аларга ар кандай тапшырмаларды берип, калган окуучулар менен тегиздикке жеткизмекмин. Демек, мугалим катары сиз ошол ата-энеге жекече методикалык жардам көрсөтөт, жазуу жана окуу күнүмдөрүн калыптандыруу боюнча. Эжеке, мен ойлогон койт, анткени бул жакта мугалим да тапшырма берип, ата-эне да тапшырма берип, баланы кыстоого ала берсе, ал алдыга өспөй эле кайра артка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан ал ошо бул жака баса, ал жака баса чей ичип атабы, ошо ар бир сөзүнө кошуп, баланын көңүлүн өзүнө бурдуруп, ошол аркылуу да алып кетиш керек да. Ата-эне ошентиш керек. Болбосо эки жактан тең оку дей берсе, бала да вообще бузулуп кетип калат да. Таптакыр. Демек, менин сиздин оюңузча ата-эне менен мугалим бирдиктүү иш алып барыш керек. Бирдиктүү иш алып барганда балага системалуу жеткиликтүү болот деп ойлойсузбу? Рахмат. Толуктоочулар көбөйүп кетти, аябай болуп кетти окшойт. Эжеке, андан кийин мисалы балдарды экөө тараптан мындай окутуп жаткандан кийин балдарга мотивация дагы бериш керек, алардын кызыккан нерселерине көңүл буруш керек. Андан кийин ата-эне мисалы сен мынаны окусаң мындай кылып берем, ошол балага кызыккан нерселерине шарт түзүп берсе, анда баланын кызыгуусу артат да сабактарга жакшы катыша баштайт. Мухайонун ою боюнча баланын кызыгуусун эске алып, ошол багытта уюштуруп беришибиз керек дейт. Жана такын айтып кетти го, мугалим тараптан дагы, ата-эне тараптан дагы тапшырмалар бериле берсе, бала такыр окубай коет экен. Бирок баланы биз жай коюп койсок, ал бала такыр эмес, вообще окубай деле коет. Бирдиктүү билим беришибиз керек, биргелешип деп атат, бири-бирин толуктап туруш керек экен. Мугалим мектепте бергенди ата-эне үйдө эсине салып, улап кетүүнү экөө сүйлөшүш керек жана план түзүш керек экен, бирдиктүү иш алып барыш керек экен деп биз жыйынтыктасак, кыздар. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгып атат. Силер сабакка активдүү катышып бердиңер. Бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө сөз кылдык? Мектеп, окуучу, ата-эне, тарбия, үй бүлө, билим жөнүндө сөз болду. Ушул сөз жөнүндө түшүнүктөрүбүздү айттык. Биздин сабак максатына жеттиби? Биз максатында айтканбыз. Кимге ушул максатка кайрылайлы? Талдоо ишмердүүлүктөрү жөнүндө түшүнүк алдык, кандай кылып талдоону. Анан ата-энелер менен иш алып баруунун жолдорун үйрөндүк. Дагы окутуу жана тарбия берүүдө ата-энелер менен тыгыз байланышта болууну үйрөндүк. Окуу жана тарбия берүүдө маселелерди чечүүнү ата-энелер менен тыгыз байланышта болууну үйрөндүк. Демек максатыбызга жеттикпи? Максатыбызга жеттик деп. Бүгүнкү сабакты баалап кетсем, сиздердин колуңуздарда алдыңарда баалоо критерийлери турат. Ошол баалоо критерийлерине өзүңөрдүн балыңарды коюп берсеңер. Ошого карап бааласак.
Бабыл критерийлерин берип жибересиңер. Тахминаныкын карасак, Тахмина өзүнө толук 1 деген балл коюп тур. Аны канчага балайбыз? 5. Ылайыктуубу? Ылайыктуу. Сайкалдыкы дагы 1 деген балл экен. Айназиктики дагы 1 экен. Мадинаныкы бүгүн 0,5 деп баалаптыр. 0,3 деп баалаптыр Мадина. Неге? Туурабы? 3 ылайыктуу баалаптыр. Азаматсың өзүң туура баалагандыгың үчүн. Миргүл бүгүн 1 алды. Чолпон алды бүгүн 0,7. 0,7 алгандарга 4, 1 алгандарга 5, 0,5 алгандарга 3 деген баалар менен бааладык, кыздар. Анда бүгүнкү үйгө тапшырма берсем, үйгө тапшырмаңыздар. Биринчи 2 топко бөлүнөбүз. Үйгө тапшырма. Мугалимдер тобу 1 топ, ата-энелер тобу 2 топ болсун. 1-2 класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн калыптандырууга карата ата-энелердин педагогдун кеңеши. Кайсы компетенция боюнча кеңеш берет экен? 1, 2 боюнча. Эмне себептен? Себеби булар 1-2 класста ишкашат. А 3-4 класстарга ушул эле тапшырманын кайсы предмети компетенциясы? 3, 4, 5 предмети. А 5 жөнүндө толугураак айтып өткүлөчү. 5 боюнча кандай тапшырма кеңеш беребиз ата-энелерге? Ошол жөнүндө толуктап презентацияларды жасап даярданып келебиз, кыздар. Бүгүнкү сабагыбыз да окуучу ата-эне гүл сыяктуу кооздоп, көрктөндүрүп, өстүрүп, коомго тартууласа, а мугалим болсо гүл сыяктуу мээримине өз кучагына алып, тарбиялап, билим берип өстүрөт экен. Анда бүгүнкү сабагыбызды акырына чыкты. Саламатта калгыла.